Salam dostlar. Kursağыңар toyup, uykuңар келе баштадыбы? Эми кичине бир аз уктабай тургула достор. Анткени силерге жетим бала деген кызыктуу жомокту окуп беремин. Илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын өткөрүп жүрөт. Бир күнү бала байдын малын түшкө жайып коюп өзү уктап калса, малын жортуп жүргөн уурлар айдап кетет. Бала ойгонсо, койлорунун бирөө да жок. Чочуган бойдон кырдан кырга чуркап койлорун издеп жөнөйт. Бирок эч нерсе таппай, эчтекеден дайын жок. Жалпайып бир жерде барып олтуруп калат. Аңгыча алыстан бир 3 караан көрүнөт. Малынан үмүт кылган бала буту жерге тийбей, баягы караанды көздөй дагы чуркайт. Жетип барса, ал жерде 3 киши олтурат. Бала: "Байкелер, мен коюмду жоготуп издеп жүрөм. Көрдүңөрбү? Мага жардам берип койгулачы, болбосо бай мени өлтүрүп коет" деп жалынат. "Эй, мунун бышыктыгын кара. Кой көрдүңөрбү дейт тура" деп уурлар баланы кармап алып, эсин оодара уруп сабашат. Көпкөн немелер баланы көтөрүп алышып, ээн тала эрме чөлгө ташташат. Бир окумда асманда айланып жем издеп жүргөн чоң бүркүт баланы көрүп, тумшугу менен тике сайылып жерге түшөт да баланы асманды көздөй алып сызып жөнөйт. Канатын күүлөп учуп отуруп бүркүт бир зоокага барат. Ал жерге конуп, анан бала эсине келип көзүн ачса, жанында калкайган кара бүркүт жүрөт. Баланын тирүү экенин көргөн бүркүт ордунан козголуп кайра учуп жөнөйт. Бир топтон кийин бала эсин жыйып, эки жагын караса, адамдын эскирген жана жаңы сөөктөрү жайнап жатканын көрүп, жүрөгү шуу дей түшөт. Баягыларды көрүп баланын зээни кейип, ыйлап кирет. Айланасын караса, жол жок. Кылычтын мизиндей аркайган аска зоонун кырында турат. Бир окумда 40 наар жетелеп кербенчилер өтөт. Алар баланы көрүп: "Эй бала, алдагы тоонун башындан, алтын каухар ташынан 40 төөгө жүк болгондой ыргытчы. Бол, кулата башта. Анан сени биз эптеп түшүрүп алабыз" дешет. Баягы бала кербенчилердин тилине ишенип, алтын каухарлардан 40 төөлүк кылып кулатат да: "Байкелер, эми мени түшүрүп алгыла" дейт. Ошондо кербенчилер: "Эми бир келгенде түшүрүп аларбыз. Ошол жерде жата бер" деп 40 төөгө алтын каухар жүктөп, 3 кербенчи кете берет. Чарчаган бала катуу уктап калат. Эртең менен ойгонуп, дагы түшүүнүн айласын издеп бир топ аракет кылат. Бирок зоокадан эч жол таппай катуу капа болот. Бала дагы тырмалап, дагы жол издей баштайт. Ошентип отуруп бир жерден билинер биленбес бир кишинин изи баткандай жылчык көрүнөт. "Эми тобокел, ушул жылчык менен эптеп түшүп көрөйүн" деп бала баягы жылчыкты көздөй барып, көп кыйынчылыктар менен акыры жерге түшөт. Ошол жерден жүрүп отуруп, бир мээ кайнаткан ээн тала эрме чөлгө келет. Бала тери шорголоп, каны катып суусап, эмне кылаарын билбей турса, бир жерде оймоктой булакты көрөт. Ал булактын жанында 3 аппапак улак ойноп турат. Бала баягы
Булакка бети колун жууп, суусуну канганча ичип, тегеректи карап олтурса, баягы 3 улак секирип, бышкырып, таман такылдатып, көкүлүн сексеңдетип жолго түшөт. Бала да баягы 3 улактын артынан түшүп жол тартат. Нечен күн, нечен түн жол жүрүп, каны калып бир кашык, эти калып көк жашык, буту серпилбей калганда бир караан көрүнөт. Бала ошого жетейин деп тырмышып отуруп келсе, 7 бөлмө там турат. Кандай болсо да, ушул жерде бир адам бардыр деп бала тамдын түбүнө жатып, уктап калат. Кеч пешимде бала герлип уктап жаткан мезгилде бир абышка келет. Ал абышка келип, баланын ары жагына, бери жагына чыгып, байкап, бул жерге адамзат келчү эмес эле, кайдан келген бечара болду экен деп, таң кала карап туруп басып кетет. Көрсө ал аксакал ошол жердеги канаттуу куштардын эсебин алган экен. Бир окумда бала ойгонот да, абышканын жанына барып салам айтат. Балам, бул жерге адам баласы келчү эмес эле, сен кайдан келдиң деди. Ошондо бала башынан өткөн окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Абышка баланын башынан өткөндөрүн угуп отуруп, азаматсың. Чегинен чыгып, перилердин чегине келипсиң. Бул жерден эми кетишиң кыйын. Анда бала, кетишим кыйын болсо ата, сизге эле бала болоюн деп суранат. Абышка макул болуп, 6 бөлмө үйүнүн ачкычын берет. Бирок бир бөлмөсүнүн ачкычын бербей коет. Баягы 6 бөлмөдө дүр дүнүйө ар түрдүү тамак аштар көп экен. Бала тамак аштан ичип жеп жүрө берет. Бир күнү бала отуруп, атам мага 6 бөлмө үйдүн ачкычын берди. Бир бөлмөнүн ачкычын сурап көрөйүн. Бербесе уурдайын деп ойлонот да, абышкадан бала ачкычты сурайт. Анда абышка, балам, ал ачкычты сурап эмне кыласың? Азапка башың чырмалат. Ал азаптан кутулбай, артыңда бир топ чыр калат десе, бала такыр болбой коет. Акыр бала абайлап туруп, 7 бөлмөнүн ачкычын уурдап алып ачса, алтын түркөк, күмүш бакан, чынар терек, түрлүү гүл, чатыр көл бар экен. Карап отурса, бир 3 көгүчкөн учуп келип, чатыр көлдүн жээгине конуп, адам заттай тил кирет. Баягы 3 көгүчкөн сүйлөшүп улуусу, бул жерде адамзаттын жыты жыттанып жатат, дейт. Анда ортончу көгүчкөн, байжеке, чын эле адамзаттын жыты жыттанат. Анда кичүүсү, адамзат бул жакка келбейт, эчтеме жок эле турат. Булардын мурдунун жыттуусун деп, кичүүсү кебин чечип, ыргытып жиберсе, күндөй сулуу кыз болуп калат. Муну көрүп бала тура калса, 2 көгүчкөн чочуп кетип, учуп кетет. Бала баягы кыздын көгүчкөн көйнөгүн барып басып калат. Бул перинин кызы этин күнгө да, адамзатка да көрсөтпөй түшөт экен. Баягы кыз көлдөн акырын чыгып жигитке басып келет да, жигит, болуптур. Сен менин этимди да, бетимди да көрдүң. Көгүчкөн көйнөгүмө дагы колуң тийди. Эми мен адамзат жыттанып калдым. Никем сага түшкөн экен. Бирок иш кыйын. Катуу жабырчылык тартабыз. Менин көйнөгүмдү бер деди. Мына, ал көйнөгүн береби же бербейби? Силер кандай ойлойсуңар достор? Силер ушуну бүгүн ойлонуп жаткыла, эртең окуя эмне болуп уланат айтып беремин.
Азыр болсо кыялга батып, таттуу уйкудан уктап, жакшы түш көргүлө. Мен да уктайм достор. Жок, мен бир аздайын уктайм. Силер уктай бергиле. Мен жомоктун аягын силерге эртең окуп бергенге даярдай берейин. Силер уктагыла. Бейпил түн.